кээде клюнкалар аз чыгып калат, акча аз болуп калат, ошого кээде көп болуп калат, кээ эле бербей коет, бизге берип анан кээде биздин сураткага өткөзөсүңөр деп. Анан ошону айтып койсок, кайра өздөрү чогултуп анан эртесин сурасак бербейт. Биякта дворниктер бар, алар урушат, бияка сен кирбе депчи. Анан биз жашынып эметип атып эле аркы бетке чыгып кетебиз. Кээде колубуздан клюнканы жулуп алат. Кээде кээде жардам берип калабыз клюнка териш үчүн. Кээде биз эрте бияктан чыгып кетип калсак, кишилер да калат, анан ошон үчүн эле жардам берип, майда болсо да клюнка алып калабыз өзүбүз кеттен кийин. Өкүнөм ошо если нормальный Россиядан иштеп нормальный келсем, бир алып бермегенде кызым да бар деле. Эл сыяктуу кийинсин, эл сыяктуу көтөрүнчү чоң үйдө окусун деп. Ошо жаштайынан түйшүктү көп тартып калат деп. Ошо ойлоном көбүнчө. Ошону ойлонуп кичине эметем, капаланам. Кызым билет байкушум. Мен ошо эме алат. Ошо настроением түшүрбөгөнгө аракет кылат. Даниядан көтөрүлүп кетет. Мени дес болуңуз. Сиздер кайдан келдиңер? Сен айтпай эле дегенде бекте телевизионда болуп калыптыр. Бизге келген эки рахмат. Аллага ыраазы болдум. Бир ыраазылым ошо азаттыкты эме кылып кетти эле, ошо балага аябай экинчине эле ыраазы болуп. Мен интернетке кирем деп кеткен, бир ошо айтканын кылыптыр. Мына ошондон бери киргенден бери тиягы Швейцария, биягы Америка, Африкадан бери звонить этет, Кудайыма шүгүргөчү. Кыргызстан, Бишкектеги кыргыздар болсо колунан келгенде алып келип жардам берип атышат, продукт акчасын акчалай берип атышат. Бул жакшысыз го? Мен чын жүрөгүмдө үй каламакмын. Анткени кыялданам, өзүм комнатам бар болсо экен деп. Подвалда турабыз, подвалда. Аяктан чыкканга болот.